урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге ушу неме кайрылуу жазып аттык элек. Биз Ысык Көл областынын Ысык Көл районунун ооруканасынан жазып атабыз да. Баягы өзүбүздү көргөзгөндөн да неметип, кечээ айлык алдык эле сиздердин көбөйткөн боюнча. Мисалы бизде азыр жаман акыбал жаман болуп атат да. Садыр Нуркожоевич, мисалы 100% деп мен негизи санитарка болуп иштейм. Жетим жезирбиз, жалгызбай аялбыз, квартирада турабыз. Көп эле коркутуп атат кечээ. Наоборот 1,5 ставкада иштечү элек. Мурда 14.600, 14.800 алчу элек, азыр 1 ставка эле деп. Сиздин атыңыздан 5.000 кошулду деп, кайра 6.000 кармап, кечиресиңер, жакшы сүйлөй албай атабыз. Бияктагылар депрессия, бирдемке деп ушу түз эфирге чыгабыз десе, жумуштан чыгарабыз дейт. Кошконунан кармаганы көп да. Өзүңүздөр ойлосоңор, гидке, очередке туруп койсок, айлыгыбызчы 20.000ге чыкпаса, биз эмне кылабыз билбейм. Биз эми жашоодон эле коркуп койдук ушуну. Садыр Нуркожоевич бизге келип кичине мындай көңүл буруп коюңуздачы, келет кетет. Эмелер келди деп калабыз, тиги өйдө жактан келди дейт, келгенин келбеде четтен кетип атат. Негизи Чолпон атанын ооруканасын карап койсоңуз жакшы болмок. Врачтарга 15%тан кошулуптур, алганын алып атат. Бизде жеп ичерлер көп. Четинен айтканда баарыбыз эле коркобуз, жумуш жоготкондон. Азыр мындай видеого өңүбүздү тартып алып десек да байла. Азыр барып стажын алып салыптыр. Немелердин, санитаркалардын. Эмесин дагы, бреднеси да алып салыптыр. Өзүңүз да түшүнсөңөр, оордуктун баары эле санитаркаларга келет да, Нуркожоевич. Мен деле негизи квартирада турам, 2 балам, 1 бала студент. Жырганыбыздан эми иштебей элебиз да. Кудай буюрса сиздин атыңыздан 100% көтөрүлөт экен медиктердики деп атсак, алганыбыз ошо, алганыбыз колго 25.000, 26.000, кармаганы 6.000. Жашаганыбыз квартира 12.000, 15.000. Биз эмне кылалы дейли? Бияктан же сиздин приказыңыз чыкканын же көргөзүшпөйт. Приказ чыккан тиги президенттен деп койчу, аны эч ким көргөзбөйт. Бизге конторго кириш жөнүнө, ак үйгө кириштен дагы оорураак. Кыйналып кеттик. Садыр Нуркожоевич келип карап берип койсоңуз да жакшы болмок.